Бүгүн Бибисара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство окуу жайынын мугалимдери менен Жогорку Кеңештин бир канча депутаттары жана ошондой эле маданият министри Алтынбек Максутов менен жолугушуу болот. Алар алдыда кандай маселелерди талкуулашат, кененирээк айтып беребиз. Кыйынчылык убакытта искусство тарабына дагы аябай оор сок түштү да. Анткени жан багыш керек, курсак тогуш керек учурда бул жак каралбай калды. Анан азыр бул боюнча 2 жылдан бери биз маселени көтөрүп, Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, Акыл Өсөнбековичтин макулдугу менен бул жакка биз атайын проект жасап жатабыз да. Мына курулуш иштери боюнча Гостройго биз титулдук риске эң биринчи орунда коюп бергенбиз. Анткени бул университет эл аралык деңгээлдеги башка мамлекеттерден да келип окушат. Анан чоң иш-чаралар болот. Талапка жооп бербейт. Ошон үчүн азыр алдына коюп, андан кийин биз консерваторияны башка жерге салуу боюнча сунушубузду бергенбиз. Азыр бул боюнча иш алып баратабыз. Консерватория салынып, курулуп бүтсө, консерватория ошол жака көчөт дагы, бул жакты капиталдык ремонттоо кылып, бул 3 корпус тең ошол Бейшеналиева карап калат. Ал эми биякта жатаканаларынан бери ошол Бейшеналиевага өтөт дагы. Консерваториянын жатаканасы, окуу жайы башка жака көчүрүлмөкчү. Андан тышкары эми баягы келечектеги пландарыбыз да бар. Бул жакта ар бир окуунун направлениялары көп болгондуктан театралдык окуу бөлүмүн дагы бир жерге студенттик театр кылып, азыркы Кычан Жакупов атындагы театрды берсекпи, ал эми жаштар театрына жаңы театр куруп же башка чоңураак имаратка көчүрүү боюнча иш алып барып жатабыз. Андан тышкары ушул жерде ошол кино тарабындагы, телевидение тарабын окугандагы студенттер бар. Алар Төлөбү Шокеев атындагы окуу жайда ошо киностудиянын ичиндеги имаратта окушту. Ал жактагы азыр жаңылануу болуп, ал жактын баары буздурулуп, ГИКке берип жатабыз, ошол маданият тарабына үй салуу боюнча. Ал эми ошол дагы имаратка алып баруу үчүн, практикасына жакын болуш үчүн ошол эле Төлөбү Шокеев атындагы киностудиянын ичинен окуу шартын түзүп берүү боюнча да иш алып барып жатабыз. Бул боюнча абдан көп пландарыбыз бар. Ал эми колдон келишинче келген аспаптарын жаңылап, ошол эле бул жакта окуган театралдык студенттердин керектүү реквизит, декорация костюмдарын, кино тарабындагыларга камера, студияларынан бери ачып бердик. Бирок ушул имаратыбыз кичине жооп бербей атат. Бирок 1-2 жылдын ичинде, эмди 25-жылы бул башталат, Кудай буйруса. Салып баштайбыз. Консерваторияны дагы, университеттин да имаратын салабыз. Ушул университеттин жамааты менен октябрь айында жолуктук. Ушул имаратта кенен форматта болгон көйгөйлөрдү талкуулап, кеңешип, анан кийин сөзсүз түрдө маданият жана искусство тармагында иштеп аткан жалгыз эле университетке жардам бербесек болот деп мен ушундай бүтүнгө чыгып, анан кийин кесиптештерим менен жолугуп сүйлөштүм. Биз кезектеги отурумубузда ушул маселени көтөрүп, кийинки жылга карата бюджет мына бизге келатат. Ушул бюджеттин алкагында сунуш киргизип коелубу, тиешелүү биринде аларга каражаттар бөлүнсүн деп пландаштырбайлыбы деп ушундай сунуш киргиздим. Анан кийин рахмат, кесиптештерим баарын тең колдоп, чечимибиздин ушундай пункт киргизилди. Чечим биротоло өкмөттүн мүчөлөрүбүз менен отуруп биз талкуулап, анан кийин киргиздик. Кийинки жылга карата жакшы билесиздер, бюджетибиз кандайдыр бир профициттик каражаттар бар. Анан кийин приоритеттүү түрдө мында артыкчылыктардын бири ушул маданият жана искусство маселелер сөзсүз түрдө болуш керек деп биз ушундай сунушту киргизип атабыз. Анан кийин өкмөт азыр министр өзү катышып атат. Алар бул маселеге деле көңүл бурайын деп атат. Биз колдоп атабыз деп айтышты. Ошондуктан менимче азыр эки бийликтин бутагы бул маселе боюнча азыр бир пикирге келип атат. Бул менимче аябай жакшы жетишкендик. Эми кийинки жылга ушул маселе аткарылса экен,
менимче жалпысынан республикабыз үчүн, элибиз үчүн маданият жана искусство жагынан чоң түрткү бере алабыз. Açıldı bugün. Aspiratura kültürü açıldı. Kvartasyonlar planıştan çıktı. Опять социал. Biz geçe бюджетти карадык. Мына 2025-26-га мурдагыдай эмес. Азыр бюджетте акча бар. 700 миллиард сомдо мына Улукбек Ибраимович отурат. Каржы министринин орун басары 703 миллиард каралып атат азыр план боюнча. 2026-га туурабы? 703 миллиард сомдон ашык болуп атат да бюджет. Мисалы мурда социалдык объектилерди бизде эле мисалы Алайга болобу же Ат башыга болобу бир мектеп же бир имараттарды курууда Алтынбек Аскар жанагы 1 миллиондон 2 миллиондон бөлүп коет эле да көбүнчөчү. Анан курулуш бир 5 жылга 10 жылга узарчу. Азыр мына 2-3 жылдан бери чынын айтканда мындай башталган имараттар ыкчам өтүп атат. Ошондуктан сиздерге имарат керек деп мына биз каржы министринин орун басары министр өзү келип атат, маданият министри Алтынбек Аскарович анан биргелешип туруп биздин фракциябыз дайыма чечүү жолдорун сунуштайбыз. Андан парламент трибунасынан жанаң эле экономика, саясат эмес, биз сөзсүз түрдө ушул маданият тармагына каражат бөлүүнү дагы караш